Аймерим Токтосун кызы 7-классты бүтүрдү. Ал окуган мектепте атайын кол өнөрчүлүк ийрими ачылган. Жасаган буюмдары эми сатыкка коюлуп, андан түшкөн каражаттар толугу менен кайрымдуулук иштерине жумшалат. 4 айдан бери катышып жүрөбүз. Мында бош убактыбызда жана турбастан тигип машык атабыз. Мына каникул келди, каникулда да бош отурбай тигип баштайбыз. Ал эми ушундай жасаган нерселерибизди мындай садик кайрымдуу иштерге жумшайбыз. Келечекте мындай адамдар кыргыздын кийимдери менен жүргөн абдан жакшы көрөм. Бардыгы кыргызча кийинип, ошо дизайнер болгум келет. Ошо мурунку нерселерибизди унутпастан кайрадан алдыга мындай жылдырууга кылтам. Кайрымдуулук акциясында жалпы 16 окуучунун кол өнөрчүлүгүнөн жаралган буюмдары сатыкка коюлду. Баалары базар баасынан төмөн 100 сомдон 300 сомго чейин сатылды. Андан түшкөн каражат аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына жумшалат. Аярлуу балдардын тизмесин айыл өкмөт аныктап берген. Окуучулар жасаган буюмдары мындан ары Ош облусундагы базарларга чыгаруу пландалган. Күндө эле үйдөн чыгып кетет. Бир күндөрүндө мектепке келсем, ушул кол өнөрчүлүк мени алектенип жатыптыр. Ушул кол өнөрчүлүгүн көрүп мен абдан ыраазы болдум. Ушул кол өнөрчүлүгү элге эң пайдалуу. Өзүнө дагы ушул уюштурган немелерге дагы чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирип кетем. Иш-чара көргөзмө менен эле чектелбей, атайын балдарды коргоо күнүнө карата маданий кече да уюштурулган. Иш-чарада ыр-бийлер аткарылып, балалыкты эстеткен көрүнүштөр да коюлду. Мисалы, ар бир айыл өкмөт өзүнө тиешелүү ушундай социалдык иш-чараларды, өздөрү идеяларды сунуш кылат. Ал эми биз ошол идеяларды эске алып, алардын демилгелерин колдоп, ушундай иш-чараларды өткөрүп беребиз. Ушундай эле иш-чаралар Кара Суу районунда дагы, Маады жана Отсадыр айыл өкмөттөрүндө, Араван районунун Тепе Коргон айыл өкмөтүнүн, ошондой эле Актала районунун бардык айыл өкмөттөрүндө ушундай эле социалдык иш-чаралар уюштурулуп атат. Бул саамалык социалдык биримдикти чыңдоо боюнча конкреттүү ыкмаларды аныктоого багытталган. Долбоордун максаты жамааттар аралык мамилелерди жакшыртууга, улуттар аралык биримдикти чыңдоого арналган. Аталган демилгелер Агахан фонду тарабынан уюштурулду. Дал ушундай чакан долбоорлор эми башка аймактарда да өткөрүлүүсү пландаштырылууда. Адина Базарбаева, Азам Бузриков, Ынтымак.